Арчынай Кадырбекованы үй бүлө мүчөлөрү психолог катары көрөбү. Кабыргадан суроо бересиңер го силер. Куранды биз четке кагып, Куран болсо деле ичибизге такалат, психология болсо деле ичибизге келип такалат. Коучтар өтө көп коомдо, казактарда да, кыргыздар коомдо. Эң арзан сабактар бизде. Да, осы семинар жүргүзгенде, билим бөлүскенде, акча ниетиңизде болдума, акча табуу деген сыяктуу. Мен финансы эркиндигине чыккам. динди кабыл этпей деле психолог болуп жүргөндөр бар да. Диндар эмес үчүн бул суроого Ийиңизде сизде көмөкчүңүз барбы? жалпыраак аял болдум. Жакшы көргөн холодильниктерим, мебелдерими деле белекке берип кое берем. Кадимгидей бизге үлгү алатындай дүнүйө экен, өтө кубанып турмун. Мага эң коркунучтуусу маскачан аялдар. Адамдын бул руханий байлыгы деген өзү эмне да? Эч нерсеге байланбаган кездеги өзүңдү аябай ток, бактылуу сезген сезим. Бир жума тынч жашадыңыз, бир ай тынч жашадыңыз. Не болот анан? Зеригиштүү болуп кетет. Например, аял эркектин эми адашуулары болот го. Күйөөсү кылган тандоону мөлдүр сыйлабай жатат. Мөлдүр ыйлап чыкса эле ишенерсиңер. Чөйрөнү өзүбүз тандап алабыз. Чөйрө мага карай тартылат. А мне пофиг. Эгер көрөрмандар бизди көрүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө ушул сабакты бир окуп коюңуздар. Алдагы убакытта бизде азыр өтө кызык подкаст болот деп турат.